Assalamu alaikum dostlar. Kutman keç. Bugün 6 iyul. Жүгөрү суу караткан кербезибиз. Мына өспөй калган жүгөрү, суудан кыйналган жүгөрүгө суу бирдей аксын үчүн, суунун бирдей жөөктөргө агызыш үчүн мына ушундай 20лык шлангага тамчылаткыч орнотуп ачып койдум. Мында тегиз бирдей агат экен. Суу экономдуулук. Шланганы өзү менен агызганда 4 жөөккө жетип аткан болсо, азыр 40 жөөккө жетип атат. Аягынан суу агып чыгып кетпейт. Колдо эле жасадым. Жөн эле шланганы алып туруп, тамчылаткычтарды 50 см аралыктан отургуздум. Агып аткан суу өтө аз, бирдей. Сууну өтө жакшы жетиген. Суу бирдей көлөмдө тегиз бардык жөөккө бирдей агат. Жыйырма 25 мм шлангда чыгып аткан суу. Арык менен сугарып көрөлү. Арык менен сугарып көргөнүбүздө бирдей жөөктү акпайт экен, бирөөсүн жеп кетет, бирөөсүн токтоп калат. Бирөөсү тез чыгат, бирөөсү чыкпай коет. Бул жерде азыраак агып атат. Бул жерде андан дагы азыраак. Бул жерде 4-чү жөөктө эң көп суу. Мына ошондой болот. Суу тегиз бөлүшпөй калат экен. Ошон үчүн мына ушундай шланг менен агызып койгондо, мына шланг менен тамчылатып агызганда бирдей бөлүнөт экен. Мына арык менен агызганда суу эконом болбой калат. Биринчиден эң көп аккан суу, жөөктө көп аккан суу биринчи чыгып кетет дагы, жөөктүн аягынан чыгып талаага агып жатат. Топурак жээилгенде андан дагы бир жерден сүрүп агып кетиши мүмкүн. Шлангга камаганда андай болбойт. Шлангдын ичинен бирдей суу чыгат. Кутман кеч достор, барыңыздарга ийгилик каалайм. Саламатта туруңуздар. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.